Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы тил пикир алышуунун куралы. Сабактын максаты кеп маданиятын өтүү менен эли жерин сүйүүгө тарбияланышат. Өз алдынча эркин ой жүгүртүүгө тарбияланышат. Билимге болгон шыгын арттыруу менен эмоциялык табитти ойготушат. Маанайыңар кандай? Ар бир аткан таң күтүүсүз кубаныч тартууласын. Жашоодо эки гана адам жөнөкөй боло алат. Башынан кыйынчылык өткөргөн адам, жакшы тарбияда өскөн адам. Ошон үчүн балдар жакшы тарбия алгыла. Кана балдар, келгиле, конт коюп көңүл бөлгүлө. Кайсы сабак экенин жакшылап тыңшап билгиле. Бүгүн кыргыз тили балдар. Биздин сабак кыргыз тили. Биздин урам тез ойлонуп, тез ойгонуп, тез иштөө. Коом менен теңиштөө. Биздин көңүл жайдары. Биздин максат билимге умтулуу балдар. Азаматсыңар балдар. Быйылкы жылы мына кыргыз тили колуңарга тийип турат. Ушул кыргыз тилин окуйбуз балдар. Бул Кыргыз Республикабыздын мамлекеттик туусу болот балдар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Ал эми бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Ар бир бала эмне кылыш керек? Ушул гимнди билүүгө шарт сөзсүз билүүңөр керек. Эми балдар, тил бул пикир алышуунун куралы. Адамдар ортосундагы байланыш жана баарлашуу, карым-катнашты тейлөөчү каражат. Эгерде тил болбосо, өз ара пикир алышуу биргелешкен эмгектин болушу мүмкүн эмес балдар. Турмушта пикир алышуу, катнаш байланыш жасоо, өзеки да жазуу аркылуу да ишке ашырылат. Натыйжада өзеки айтуу сүйлөшүп жаткан белгилүү мезгилдин бир гана учурда кызмат өтөсө, жазуу аркылуу берилген кеп узак мезгилге чейин сакталып, адам баласынын бир канча муундарын көпүрө катары байланыштырат балдар. Тил колдонулуп, белгилүү бир коомдук милдетти аткарганда гана тил боло алат. Ал эми тилдин колдонулушу, коомдук милдет аткарышы кеп аркылуу ишке ашырылат балдар. Ушуну көңүлүңөргө жакшы түйүп алгыла. Кепсиз тил эч качан өзүнчө колдонулбайт. Тил катары да коомдук милдетти аткара албайт. Тил менен кепти бири-биринен ажыратып, өз-өзүнчө кароого болбойт балдар. Ал эми ата-бабабыз бизге мурас калтырган тилибиздин өмүрү түгөлүктүү. Мына ошол мурасты аздектеп, сыйлап колдонуп, өзөгүн бузбай, көркүн бузбай кийинки муунга өткөрөлү балдар. Тилибиз менен мактанып, сыймыктанып, ар дайым башыбызды бийик көтөрүп сүйлөп жүрөлү. Биздин тил сан миңдеген жылдарды узун тарыхтын тулкусуна батырган көрөңгөсү бай тил. Демек, бул тил дүңкүрө бөнүүгө жолуна бет аларына биз терең ишенебиз балдар. Анда эмесе белгилүү адамдардын тил жөнүндө айткандарын көңүлүңөргө түлгүлө. Тил улуттун жан дүйнөсү. Эне тилин кадырлабаган адам элин өзүн да кадырлабайт. Көрдүңөр балдар? Тил эң эле ыйык, ал элпектикти, сулуулукту, тактыкты, уккулуулукту талап кылат. Ага кайдыгерлик кылып кароого болбойт балдар. Ушуну эмне кыласыңар? Көңүлүңөргө түйүп коесуңар. Күн сайын жакшы амалды баштагыла, жаман адатты таштап торгула балдар. Көрдүңөр балдар? Эми балдар көбүнчө каталар кайсы сөздөрдө кездешет? Кайсы сөздөрдө көп ката кетет? Ушуга жакшы көңүлүңөрдү бөлгүлө. Биринчи, созулма үндүүлөрдө ката кетип калышат. Йоттошкон тамгаларды жазганда,
3-чү баш тамгалар жазганда, 4-чү энчилүү аттарды жазганда, 5-чи өздөштүрүлгөн сөздөрдү жазганда дагы эмне кылып калышат экен? Каталар кетип калышат экен. Анда эмесе мен силерге тапшырма берейин. Акча мага эмне үчүн керек? Ушул теманы жазып, кыска нуска жазып менин өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар балдар. Жашоо өзгөрбөйт, жашоодогу адамдар өзгөрөт балдар. Ийгиликтин сыры эң жөнөкөй. Дептериңерге ушул сөздөрдү жазгыла. Баштоо керек, улантуу керек, бүтүрүү керек. Көрдүңөрбү балдар? Ийгиликтин сыры эң жөнөкөй. Биринчи баштоо керек, баштагандан кийин улантуу керек, уланткандан кийин балдар эмне кылыш керек экен? Бүтүрүү керек. Сен кандай ойлорду ойлосоң, ошондой адамсың. Демек, эмне кылгыла балдар? Баарыңар жакшы ойлорду ойлогула. Сөзсүз эмне? Баары жакшы болот. Анда эмесе балдар, кулагыңарга күмүш сырга интернетти максатсыз ачпаган балдар болгула. Улууларды кичүүсүн каптаган балдар болгула. Кичүүлөрү үмүттү актаган балдар болгула. Ата журтту атуулдар сатпаган балдар болгула. Мекенди карек сыяктуу сактаган балдар болгула. Бүткүл дүйнө суктансын, сыймыктуу балдар болгула. Мен силерге эмне кылам? Ишенем, алтындарым, азаматсыңар. Үйдө болгула. Кырдаалга байлаштуу бүгүнкү күндө эң маанилүү эреже. Үйдө отуруп гана COVID-19 илдетин токтото алабыз балдар. Азаматсыңар. Анда эмесе Ноокат районуна караштуу Турбайбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда Момуновна эжеке мен сиздер менен болдум. Анда көрүшкөнчө саламатта калгыла. Менин алтындарым.